Урматтуу мусулман бир туугандар, бир көйгөйлүү маселе бар. Эл арасында кээ бир намаз окуган, 5 убакыт намаз окуган намазхандар кээ бир жерде отурган кезиңизде урматтуу мусулман бир тууган көз ачыктарды айтып макташат. Ушунчалык туура айтат экен. Мен жоготкон нерсемди паланчы көз ачыкка барсам таап берди дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, бирок сиз көз ачыкка барыштан мурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушул хадисин унуттуңузбу? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көз ачыктарга барган адамдарга ушул хадисти эскертет. Урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мен атa'arrafan fasalahu an shay'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun 40 yawman." Ким көз ачыкка барса дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, көз ачыктын айткан сөзүнө ишенсе, ал адамдын 40 күнгө чейин окуган намазы кабыл болбойт дейт. Сиз түндү түндөбөстөн, эртең менен уйкуңузду бузуп багымда намазын окуп атасыз. Сиздин намазыңыз кабыл болбой жатканын билип жатасыз, урматтуу мусулман бир тууган. Намазыңыз кайда калды? Кээ бир намазхандар ушуну айтат, урматтуу мусулман бир тууган. Бирок сиз ар бир намазда iyяка нa'буду ва iyяка настаин. Эй Аллахым, биз сага гана ибадат кылабыз, сенден гана жардам сурайбыз дейбиз. Бирок башыбызга бир кыйынчылык түшкөн кезде өзүбүздүн айткан сөзүбүзгө өзүбүз каршы келип атабыз. Биз iyяка нa'буду, сага гана ибадат кылабыз, ва iyяка настаин, сенден жардам сурайбыз. Башыбызга бир кыйынчылык келсе, сен гана жардам бере аласың деп, акчабыз жоголуп калса, малыбыз жоголуп калса, Аллахтан жардам сурабастан, урматтуу мусулман бир тууган, көз ачыкка барып атасыз. Көз ачыкка барганыңыздын кесепети 40 күнгө чейин окуган намазыңыз, кылган дуаңыз кабыл болбой жатканын билип жатасызбы? Кээ бир аксакалдар, кээ бир адамдар намазкан адамдардан угуп жүрөбүз, ушунчалык туура айтат экен. Мен жоготкон акчамды паланчы таап бер дейт. Астагфируллахал азим, Роббана я карим. Аллага тобо кылың, Аллахтан кечирим сураң. Бул көз ачыктык, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, эң чоң күнөөлөрдүн катарына кошкон, урматтуу мусулман бир тууган. Эгер сен Аллага ибадат кылам, Аллахым сенден жардам сураймын деп, Аллага башыңызга кыйынчылык келген кезде акчаңыз жоголсо, малыңыз жоголсо, Аллахтан жардам сурабастан көз ачыкка барып жардам сурасаңыз, анда сиздин кудайыңыз көз ачык болуп калды, урматтуу мусулман бир тууган. Ушул хадисти эстен чыгарбастан тоба кылың, Аллахтан кечирим сураң. Эй Аллахым, мени кечиргин. Мен өзүмдүн айтып аткан сөзүмө өзүм каршы чыгып жатат экенмин, я Роббал аламин. Мен сенден гана жардам сурашым керек экен, я Роббал аламин. Сен менин күнөөмдү кечир. Бүгүндөн баштап бул пайгамбардын хадисин угуп туруп, өзүм iyяка нa'буду ва iyяка настаин, сенден гана жардам сурайм деген намаздарда окуп жаткан сөзүмө каршы боло турган болсо, мен бүгүндөн баштап тоба кылдым. Алла мени кечир деп тоба кылың, Аллах кечирет. Ошондуктан, урматтуу мусулман бир тууган, азыр эл арасында кандай нерсе жогосо көз ачыкка барат. Астагфируллахал азим. Аллахтан кечирим сураң. Кээ бирлер 5 убакыт намаз окуйт, 5 убакыт намаз окуйт, бирок дагы эле көз ачыкка ишенип жүрөт. Сиздин кудайыңыз ким өзү? Сиз Аллаху акбар, Аллах улуу зат деп 5 убакыт намаз окуп атасыз, бирок дагы эле көз ачыкка ишенесиз. Ким көз ачыкка ишенген болсо, кабырга койгон кезде мункардан кир келет экен, дагы кабырда ушунчалык бир сассык жыт чыгат экен. Ошондо мункардан кирлер мындай сассык жыт чыгып атат, бул ким десе, бул дайым көз ачыкка ишенип жүргөн адам дейт. Эгер ушул бойдон тоба кылбай өтүп кетсеңиз, анда ахиретиңизди Аллах алам кандай болот, Аллах өзү кечирсин, урматтуу мусулман бир тууган. Мен айтарым, Аллахтан жардам сурайлы. Көз ачыкка барбайлы, урматтуу мусулман бир тууган. Бизди жараткан Аллах, Аллага гана ибадат кылабыз. Аллахтан жардам сурайлы, урматтуу мусулман бир тууган. Эгер көз ачыкка барса, бүгүндөн баштап токтотуң, тоба кылың, Аллах кечирет. Барыңызда да Аллах табарак ва таала мына шундай бир жаман нерселерден сакташты Аллах өзү насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Иqro Media каналыбызга катталыңыздар. Аллах сиздерден разы болсун.